сиз менен мен ар бир адамдын бул жашоодогу жетишкендиги ийгилигибиздин бардыгы ал ата эненики болгон үчүн. Адам бул жашоодо кандай ийгиликке жетпе, ал ата эненики. Себеби ата эне биз ар бир төрөлгөн күндөн баштап ниет кылган, максат кылган, аракет кылган, тапканын жетирген, ичирген, өзүндө болгон нерсени өзү жебесе, кийбесе, ичпесе дагы берип отуруп, бизди ошол эрежеге жеткизди. Биздин жеткен ийгиликтин бардыгы бул ата эненики. Ошон үчүн дагы Аллах Таала кыямат күнү Куран жаттаган адамдын ата энесине күндүн нурунан болгон тажы кийгизет. Неге Куранды жаттаган өзүнө эмес, ата энесине, себеби ал ата эненин эмгеги, ата эненин мээнети, максаты, тилеги болгондой. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сахаба араздашып атасы менен келгенде пайгамбарыбызга айтат: "Менин атам менден уруксат албай туруп менин мал мүлкүмдү пайдаланса уруксатпы?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Анта ва малука ли абик" деген. Сенин мал мүлкүң эмес, сен дагы атаңкысың деп атат да. Бул деген сөз демек биз ата энелерге карызбыз. Ата энелердин карызынан, ата энелерибиздин ак сүтүнөн өмүр бою кызмат кылсак дагы кутула албайбыз.